Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Алгачкы сабагыбыз бул ушу исламдын түркүктөрү болгон 5 түркүккө байланыштуу ошонун биринчисинен баштап иншалла сабагыбызды баштайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бул хадисти Абдуллах ибн Умардын баласы Абдулла аттуу сахаба бар. Ошо жана бизге белүү болгон чоң Умар радыйаллаху анху бар го. Халифалардын экинчи халифасы ошонун Абдулла деген баласы болгон. Бул дагы аябай такыба, илимдүү, мусулмандарга көп пайда алып келген, көптөгөн хадистерди риваят кылган сахабалардын бири. Мына ошол сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан атынан айтып хадис алып келип атат. Ал хадис эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Бул Бухари, Муслимде келген хадис. Ушул хадисти ислам тарыхында, ислам билиминде белгилүү болгон ошо мухаддистердин, хадис алымдарынын эң белгилүү алымдардын бири ошо имам Бухари жана Муслим экөө риваят кылат китебинде. Бул эки китеп мусулмандардын арасында бир ооздон кабыл алынган Курандан кийинки эле эң туура хадис жыйнактары болуп эсептелинет. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Ислам бул 5 нерсенин үстүнө курулган дейт. Мындайча айтканда, исламдын 5 түркүгү бар. Ислам ошол түркүктөрдүн үстүнө курулган, ошол түркүктөр исламды кармап турат. Биринчиси кайсы дегенде, бул ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп күбөлүп келтирүү. Экинчиси намаз окуу, намаз отургузуу деп да койсо болот. Үчүнчүсү болсо бул зекет берүү. Зекет барып, ошол шарият атайын көрсөтүлгөн эрежелер менен мал мүлктөн зекет чыгарылат. Андан кийинкиси орозо кармоо, бир жылда ар бир мусулман эркек аял балага чейин орозо кармоо, ушуну айтып атат. Орозо кармоо. Бешинчиси болсо бул өмүрүнө бир жолу ажылыкка баруу. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай хадис айткан. Кээ бир риваятта биринчи ажылык айтылат, андан кийин орозо кармоо айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып кыскача хадис айтты. Ислам ушу 5 нерсенин үстүндө турат. Бул биринчи ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп күбөлүк келтирүү, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү зекет берүү, төртүнчүсү орозо кармоо, бешинчиси ажылыкка баруу өмүрүндө бир жолу. Мына бул исламдын түркүгү. Мындайча айтканда, бул исламдагы ар бир мусулманга милдет боло турган парз ибадаттар. Бул адамдын оюна коюлган ибадат эмес, бул Аллах субхана таала бизге милдет кылган. Ушул нерселерди биз аткарышыбыз керек. Бул жашообузда, анткени бул жашоо суноо жашоо. Анан Аллах субхана таала кыямат күнү биз тирилип алына барганда ушул нерселерден бизден сурайт. Ушул 5 түркүктү биз жакшы орнотуп, жакшы түшүнүп алган болсок, андан кийинки буга байланыштуу башка шарият илимдери, шарият өкүмдөрү ошого жараша түз оң болуп эсептелинет. Айрыкча ушул 5 түркүктүн алгачкы түркүгү болгон бул ла илаха иллаллах келимесин Мухаммад расулуллахтын аябай көңүл буруп, жакшы түшүнүш керек. Анткени ушуну жакшы түшүнүп, ушуга амал кылсак, андан кийинки амалдарыбыз туура болуп саналат.